Bilе асманда оюңарды боюнча мындай болгон, бир Алла отурат такта депчи. Ал жок, ал материя жок. Отурган бир араб киши жок. Анан арабча жаттап, анан арабча сурансаң, анан арабча баланча сүрөнү 3 жолу окусаң, анан Алла берет. Ден соолугуң бузулса муну оку, бала сурасаң муну оку, аял сурасаң муну оку, акча сурасаң муну оку, жолго чыксаң муну оку дегендин баары жалган. Бул жалган өзү. 6 катар аалам же болбосо Алла эртең менен 3төбү 4төбү канчада асан чакырсаң баягы күндүн чыгышына аба мезгилине карап ошондо эле периштелер келе калат дегенде бу да жалган. Мына жалган жагына же чын болсо айтыңыздар. Мына ата жолунда арбайлар барганда. Ал 3тө барсаң дагы түшкү 3тө, кечки 5тө барсаң, эртең менен 8тө барсаң дагы бата чыгарат. Бул топко чыгарганда, бул топко 30 мүнөттөн 40 мүнөттөн ар дайым аалам тегерегиңде. Ошон үчүн ааламды жакшы түшүнүп алсак, анан биз жашообуз оңолот. Анан бир эле Аллах бар, ал арабча лугат дегенде болбойт. Бул жалган. Мына бүгүнкү күнгө чейин дин мындай деп келген. Арбак колдобойт. Арбак жердин астында Куранга муктаж деп. Бу да жалган. Келиңиздер бир чыныгы жолго өтүңүздөр. Эми адамда адашуу болот. Бирок кайтыш керек да. Жабышып алып эле жатып алганда болбойт да ал жалганга. Көрдүңүзбү, арбак бар экен. Аллага караганда ата тег арбай сага кызматта экен, көзөмөлдө экен. Буга далил мына дагы эле кайра ата жолунда. Же болбосо мына буга далил 6 катар аалам. Эмнеден турат экен? Жерде жашап өткөн эле адамдардын жанынан же арбайынан турат экен. Рух деп койсок болбойт, дагы бир сөзгө адаша беребиз. Жан асманга кетти, тан жерге кетти. Же болбосо Бү Майрам апанын китебинде да мынтип турат. Жан дос, тан дос деп турат. Экөө гана бирге депчи. Мына. Жан асманга кетти, тан жерде калды. Экөө бирин-бири гана бири-бирине жоопкер, бирин-бири өстүрөт. Мына. Таның бар, кулагың бар, ук мени. Көзүң бар, көр. Ички жан дүйнөң өсүп атат. Көрдүңүзбү? Жаныңыз эмне өстүрөт? Тан өстүрөт. Тело өстүрөт. Жан тан аркылуу өсүп туруп асманга барып кызмат кылат деп атат. Ошо жактан орун алууга, кайра кызмат кылууга милдеттүүсүң деп. Же болбосо таныңды жан өстүрөт. Эмнеге? Анткени жан болгон үчүн тан жашап атат да. Жан дүйнөң канчалык бийик болсо, сен телоңду ора кылган жоксуң. 5 убак намаз менен сен азапка түшүп атасың. Ушуну эсиңе чыгар. Ашык түйшүктү башыңа үйүп алып атасың. Эл тынч уйкуда туруп алса, жатса сен туруп алып чөгүнүңдү көтөрүп, алаканыңды, аягыңды жууп. Сен кел ички жан дүйнөңдү жуучу, андан көрөк. Ички жан дүйнөңдү өстүрчү. Мына көрдүңүзбү? Арбак бар бекен? Мына арбак. Ааламдан аталар экен булар, аталар. Атадан бата чыкты дейт. Байтык атаданбы, манас атаданбы, кайсы бир дүйнөдө бийик адам. Атадан. Ошон үчүн сен 7 атаңды жаттаба, анын атынын эч маселеси жок. Мо 7 катар дүйнөнү жатта. 7 катар дүйнөнүн тилин бил. Чоң атаңдын мүнөзүн, тай атаңдын мүнөзүн, чоң атаңдын атасынын мүнөзүн, атаңдын мүнөзүн билсең, анан атаны көрүп бала өсөт дегендей, атанын ордун бала басыш керек дегендей, сиздер ушу 6 катар ааламды жакшы өздөштүрбөсөңөр, жаңы доордо жашай албайсыңар.